Эгерде эркек аял атасынын апасы ушундай турган болсо, бала жыгылып деп ыйласа, ким кандай реакция кылат? Ата, не болду буга деп ойлонсо, аял ойлонбой, чурук кап барып жерден көтөрүп алып, анан караса, оозу какап калса, колун оозуна салып чыгарат. Ойлонбойт эмне бар экен деген. А эркек ойлонуп, эмне жыгылды, эмнени жутуп алды? Чөнтөгүмдө 15 ошону жутуп алдыбы же биякта 10 тыйынды жутуп алдыбы? Эмне кылыш керек ушуну деп ойлонуп бүткүчө аял баланы соратып койгон болот, урматтуу бир тууганым. Түндү уктап атканда экөө бирдей уктап атса, баласы ыйлаган болсо атасы ушу эмне ыйлап атат деп ойлонсо, эне ойлонбойт, туруп барып көтөрүп келип эмизип кайра ордуна коёт да. Көрдүңөрбү? Эркек аялдын сырткы кебетеси, краскасы окшош болгону менен эки башка аалам. Эки башка аалам. Ошон үчүн үйдүн кожоюндугун Кудайым эркекке берген. Мисалы үчүн талак маселесинде, ажырашуу маселесинде болсо, аял киши талак айтып кетип калса өтпөйт талагы. Анткени булардын жүрөктүгүнүн назиктиги, эгерде талак берип кое турган болсо, күнүгө 15 жол талак берип коюшу мүмкүн. Карточка төлөбөй койдуң, бир талак. Үйдү кошпой койдуң, дагы 2 талак. Баланын патинкеси жыртылган, айткам сага кече күнү 3 талак деп, талак берип, эркектердин баарына шору куруп, көчөгө чыгып калмак да. Ошон үчүн талак берүүнү эркектердин колуна берген.